2022 жылдын 21-июлда балыкчы шаарынын мэри Бакыт Шаршеев Central Asia International Development Company жоопкерчилиги чектелген коомунун генералдык директору, Кытай Шанси провинциясынын Кыргызстандагы ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Юэ Хэфу мырза, аталган ишкананын финансылык менеджери Юэ Гуанчен мырза, аталган ишкананын аткаруучу директору Алмаз Ташбаев баштаган Кытай делегациясы менен балыкчы шаары жана Кытай Эл Республикасынын Хэнань провинциясынын Хуэйжоу шаарынын ортосундагы эки тараптуу кызматташууну жана инвестиция багытындагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү максатында жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушууда шаар мэри Бакыт Октябрович балыкчы шаарынын башчысы катары эки мамлекеттин ортосундагы ар тармактуу катышууга даярдыгын, эки тараптуу өнүгүүгө салым кошкон ири долбоорлордун ишке ашырылышына колдоо көрсөтөөрүн айтып, балыкчы шаары инвестиция кылууга ыңгайлуу шаар экендигин белгилеп, жемиштүү, натыйжалуу иш алып барылары тууралуу өз ишеничин билдирди. Бул эки тараптуу жолугушуунун алкагында балыкчы шаарында Кытай Эл Республикасынын Шанси провинциясы менен биргеликте заманбап турак жай комплексин куруу жана Кытай Эл Республикасынын Хэнань провинциясынын Хуэйжоу шаарынын ортосунда эки тараптуу эркин соода аймагын уюштуруу үчүн балыкчыда индустриалдык өндүрүш паркын ачуу долбоорунун илгертүү боюнча сунуштар айтылды. Эки тараптуу жолугушууда шаар мэри балыкчы шаарынын экономикасына зор салымын кошо турган туризм секторун жана шаардын инфраструктурасын, эстетикалык, архитектуралык көрүнүшүн өнүктүрүү багытында көл жээгинде 5 жылдыздуу мейманкана куруу боюнча сунуш айтылды жана Кытай тараптан колдоого алынды. Жолугушуунун алкагында эки тараптуу сунушталган максаттарга жетүү үчүн тараптардын милдеттери жана кыла турган иш-аракеттери талкууланды. Шаар мэри Бакыт Октябрович тарабынан эки тараптуу натыйжалуу кызматташууну илгертүү үчүн тиешелүү жооптуу кызматкерлерге тапшырмалар берилди.